Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто коомдук жана диний ишмер Өзбек Ажы Чотонов, белгилүү журналист, белгилүү блогер Элнура Кулуева. Бүгүн бизде негизги талкуу социалдык тармактарда жана коомчулукта ар кандай сын пикирге алынып жаткан 2 марттагы жана 8 марттагы болуп өткөн митингдер. Негизи ушул митингдер туура эле болуп атабы же туура эмес болуп атабы? Сиздердин көз карашыңызды билсек билейин деген ойдобуз. Менин оюмча, мен өтө туура эмес көрүп атам. 8 марттагы митинг жанагындай ыпластар, бул адам эмес, айбан жазып айтып турган, иш жасаган жанагы трансгендер деп боенуп, соенуп, өздөрүн bir маймылдай кылып адамдар, жанагы бачабастар, гейлер, бул биздин элибизге жат нерсени жайылтып атат да булар. Бул марш деген жөнөкөй эмес, бул деген пропаганда чынында. Чыккыла, давай болгула ушундай деп. Мисалы, булар биздин балдарыбыз бирөөгө эртең эркектерибиз бирөөгө күйөөгө чыгып, биздин эркек балдарыбыз эркек келин алып келсин деген нерсеге үндөө да бул. Бул жөнөкөй эле жана өзүн билдире өтпөй, жок. Анан буларга эч ким уруксат берилген эмес. Өзү негизи 2 марттан кийин мораторий болгон, булар эң башты кылып өздөрү эле чыгып атты. Анан мен туура көрүп атам, жанагы калпакчандарды аябай ыраазы болуп атам ошолорго. Ошондой тыйыш керек жаман нерсени. Бул ыплас, бул бузукулук, бул аябай намысты төбөлөй турган нерсе. Булар кечээ чыгып алып, бүт жерден, интернеттерден силер дүйнөгө позор болдуңар деп атты. Мен айтам, биз позор болгон жокпуз. Вот позор, нак ошол нерсе позор. Ошол биз үчүн шерменделик. Жанагындай иш, жана эркек эмес, аял эмес, аял эмес, эркек эмес. Мына ушул биз үчүн ыплас. Бул биздин менталитетке, биздин салтыбызга, наркыбызга, биздин улутубузга такыр кереги жок нерсе, болбогон нерсе. Анан буну кечээ жана Ыдырыс Исаков дегенде чыгып алып, меле көйүртүп, шабыртып, мактап, ушундай нерсе болуш керек дегенде сүйлөп атат да. Бул эң ыплас нерсе. Мына анысында канча жыл бою кыздарыбызды бузган, эми балдарыбыз коет да. Эми балдарыбызды бузуш. Бунун артында ошону эле көрүп турам мен. Биз керек болсо жанагы бир 20 чак калып койгон эмес, бүт эл чыгып буларды жок кылыш керек эле ошо. Мындай кишилерди. Анан 10 мартта мен туура эмес информация берилип калды, ма ошолор кайра чыгат экен. Ошон үчүн биз чогулуп, элдерди чогулуп, жүргүлө, ушундай иш болуп атат, барсак, бекинишип, ана феминизмге жаман алып жазып атыптыр. Бирок айрда да жанагылар жүрөт. Ошо жанагы көгүчтөр. Анан мен айтам, бул аял майрам болгондой майрамдабайсыңар бул. Көчөдө эмне кылып жүрсүңөр? Ызычуу кылып. Мына биз майрамда үйүңдө отур, жакшынакай конокторуңду тоз, ошол жерден подаркаларыңды ал, белектериңди, гүлдөрүңдү ал. Анан бияктан транспарант көтөрүп алып, жанагындай уят сөздөр жазып алып, ар нерсени тартып алып, менин жатыным, менин өзүм эрким, дагы баланча, аскарбительный сөздөр жазып алган. Анан жана гейлер жүрүп, биздин укугубузду бергиле деп. Мына ушунун баары бул жанагындай кайра тескерисинче бул майрамды булгады булар. Бул 8 мартта. Анан кечээ бир саясатчы бул 8 март майрам эмес, бул укук талашуу күнү деп атат да. Мен айтам, кантип биз 80 жылдан бери 8 мартты кызыл дата менен майрам деп, элдин баары майрам деп жүрөсүздөр, кантип сен бүгүн ушундай укук талашуу күнү деп атасыңар? Анда кара кылсаш керек, анда жабыш керек мындай. Өзү негизи булардын кылганы эң туура эмес. Булар бир кучка эл, бузулган, бир туура эмес жүргөн эл өзүн закондоштуруп атат да. Бул жанагындай бузулган аялдар менен бузулган эркектер
жок жерден өзүнө право качат этет. Мисалы булар бүт кыргыз элдеринин аялдарынын атынан сүйлөп атты. Бүт кыргыз элдин атынан мен чай куйбайм, анан чай куйган менин укугум эмес деп. Сен куйбасаң куйба, бирок башкалар куя эле жүрөт, бактылуу эле жашап атат. Айылдан бирде аял мындай түшүнүгү жок, мен чай куйбайм деген. Жакшынакай жүрөт. Мен айтам, мындай жүрүштөрдү окшо токолош керек. Бир нече киши элдин бүт элдин атынан чыгып сүйлөп, анан кийин укук качат, право качаткенде жол берилбеш керек. Элнур айым Конфуций айткан экен да. Элди мыйзам менен башкарсаң, кылмыштуулук көбөйөт. Эгерде улуттук система менен башкарып же болбосо, салт менен башкарсаң, кылмыштуулук азайып, улут өзүнүн адеп аклагын сактап калат деп. Сиз буга чейин дагы бир нече жолу ушуну улуттук иш-чараларды өткөрүп келгенсиз. Бул жөн эле эрмектеп эле өткөрүп келди деп айткандар да болгон да. Негизи ушу улуттук иш-чараларды эмне үчүн сиз көп өткөрөсүз? Мен өзүм журналистика тармагында 28 жыл жүрдүм да. Ошол демократиянын баалуулуктары кыргыз коомчулугунун каяка алып баратканын терең анализдеп көргөм да. Ошо демократиянын баалуулуктары туура эмес баалуулуктардын кыргыз коомчулугуна таңылып аткандыгынан ушундай бир өзүбүздүн улуттук өзөккө дагы кандайдыр бир диверсиялык аракеттер жасалгандыктан анан ушул долбоорлорду өткөргөм. Бул биздин коомду бузуу экенине терең түшүндүм да. Демек биз ага кандай каршы күрөштөр жүргүзүш керек? Биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды улуттук жайылтуу үчүн ушундай пропагандалуу иштерди жүргүзүш керек. Биз уюштурган иш-чараларда эч кандай агрессия, үндөө жок. Болгону биз кыргыздын улуттук баалуулуктарын кийинки муундарга жеткирүү, ошол эле калпакты, ошол эле элечекти, ошол эле улуттук тамак аштарды, ошол эле келиндин орду, кыздын орду, баланын орду, мына ушундай нерсе менен биз кылым картып келген элбиз да. Биз ошо менен дүйнөгө эч кандай жазуубуз жок болсо дагы, оозеки түрдө рухий маданиятыбызды, дүйнөбүздү сактап келген элбиз да. Анан бүгүн нано технология өнүгүп, анан батыштан, чыгыштан, түндүктөн келген бир шамалдар келип биздин эмне үчүн улуттук баалуулуктарды талкалашыбыз керек. Ошондуктан анан мына майрамды акыркы кездерде митингке айландырып кетти да. 2 жылдан бери марш өткөрөбүз деп ушу 8 март майрамын атайын тандап алышты да. Кыргыз коомчулугу социалдык тармактагы ар бир жаран алардын плакаттары боюнча өздөрүнүн агрессивдүү мындай каршы пикирлерин айтып, бул кыргыз менталитетине туура келбейт, мыйзамдарына туура келбейт деген нерселерди айтып келишти да. Бирок ошол уюштуруп аткан адамдар муну эч качан эске алышкан жок да. Булар тоготпостук менен кайрадан өрчүтүп чыга беришти, бирок ошонун сабагы көчөгүнкү 8 мартта кандайдыр бир жооп алышты да. Демек, бир адамга чыбык көтөрүп эле же болбосо ызык картошканы ыргытып берсең, ал деле реакция кылып жооп берет да. Муну токтотпосок, биз деген атаны сыйлаган, энени сыйлаган, өзүбүздүн салтыбыз бар, ыймандуулукту туу туткан элбиз да. Мисалы үчүн Роза Исаковна болсо, Орто Азиядагы лидер айым. Баары суктанат. Орто Азиянын элинде жанагындай пластик нерселерге терс көз карашта да. Эмне үчүн ошол кыргыз элинин кызы катары ушу кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, улуттук салт санасын сыйлабай атат. Мен ошого өкүнүп, ошого каршы пикиримди жазып атам да. Бул жерде Роза Исаковнаны каралоо деген нерсе жок. Ал ошол эки окуяга чыкты. Мына тарых музейинде окуяда дагы ошо жылаңач кыздарды алып чыгып алып, муну жогорку искусство деп атат да. Роза Исаковна дайыма ошондой жерлерге барат. Эмне үчүн? Эмне үчүн улуттук долбоорлордо жок эжекем? Ошо Өзбек ачым мындай да, эмне үчүн чын эле сиз Элнур айым айтып кеткендей 2 мартта Садыр Жапаровдун митинги болот да, бул кыргыздын жигити катары катышса болмок митингке. Ошол эле 8 марттагы болгон окуя менен ага байланыштырып эле Роза Исаковна келди да. Сиз 10 марттагы болгон митингке Роза Исаковна үчүн митингке барган жоксузбу? Жок, мен бардым 10 мартта. Ошол үчүн бардыңызбы? Ошол иш айымды колдоп? Жок, мен Роза үчүн барган жокмун. Мен ал жерде жанагы гейлер, жанагы бузукулар. Ошодон марш жүргүзөт экен дегенден кийин ошону токтотоюн деп бардым да. Сөзүм айтайын, токтоткула деп айтайын деп баргам. Анан барсам, әрде бүт жана звезды НПО дегендей баары ошол жерде жүрөт. Роза да келди. Жана Миражан Карачал жүрөт. Дагы толтура НПОшниктардын баары ошол жерде жүрөт да. Анан мен айтам, бул жерде атайын уюштурулуп атат. Жанагы жердин баары жөн эле НПОнун эле аялдары жыйылып алган. Анан башка жерлерден да алып келди, чакыртып, Алматы, Салматыдан чогултуп келип алып, голубойлорду. Анан беден булар ошону атайын уюштуруп атат. Мен ойлоп атам, бунун артында булар бир закон киргизейин деп атат.
жанагы 8 мартта 10 мартта анан баягы музейдегилердин бәрін эметип что аялдар кор болуп атат, аялдар кордолуп атат деп анан киргизет. Мен айтам, азыр эркектер эле кордолуп атат. Азыр эркектер да сабалып атат, эркектер да каралбай калып атат, эркектер үйлөрүн алдырып атат, башка болот көп. Бул жерден бир эле аял эмес. Бул жерде бул башка иш. Буну закон караш керек. Бизде өз закондор деле бар. Закон сакталса, бүт баары эле жакшы эле болмок да. Анан бул жөн эле чыгып алып эле атайын жанагындай кылып атат. Мен айтам, зачем атайын жанагындай аялдар үчүн шарт түзүштүн кереги жок. Биз адам көрүшчү болуш керек, ошол эле жетиштүү. Келип мына парламентке келип атайын түрттү 30%. Булар демек булар эч кандай без права эле бар отуруп атат да. Келип эч шайлоо жок эле бар отуруп атат. Бул жерде бул эркектердин укугу бузат анда. Отунбаеванын митинги бар. Укугу бузат. Отунбаеванын митингге барып катышкандыгын кандай деп ойлойсуздар? Өзү экс-президент болсо, Мен коомчулукта орду. Отунбаева бул экс-президенттен мурда бул батыштын агенти. Бул постоянно ошолордун бүт программаларын берде түртөт. Берде бизге кыргызга керекпи, кереги жокпу закондордун баарын ошол алып келип түрткөнгө жана митингдер өткөнгө түз катышат. Бул жерде чынында бир нече НПОлар бар, дал ошонун үстүндө иштейт. Биздин саясаттын биздин элди башкаруунун үстүнө иштеп атат. Булар келип бир нерсени өткөрө салып эле митинг сыяктуу бир нерсе, анан кийин круглый стол бир нерсе өткөрүп туруп, мына бизди кордоп атат, мына бизде мындай болуп атат, бизде бул жок, укук жок болуп атат, давай деп туруп өткөрүп атат да. Бул келип биздин буту колубузду байлап, анан кийин өз билгенин кылуу да. Мен мына булардын конференцияларына катышып көрдүм, круглый столдоруна. Барсаң, өзүнүн кишилерин толтуруп коет, анан кийин 3-4 чакырып коет, мындай карама-каршы. Анан кийин көпчүлүк менен мына булардын баары көпчүлүгү ушундай пикирде экен. Барсаң, протокол жазылган. Протокол даяр уже. Мен бир-эки өчүрүндө айттым, сенин протоколуңа уже даяр ал деди. Кел мына 3-4 жөн эле для галочки чакырдыңар, калганын баары уже жаза койдуңар. Өзүңөр сүйлөсүңөр, анан кийин барып өкмөткө айтасыңар, мына ушундай болду. Тегерек стол өттү, митинг өттү. Мына элдин баары каршы деп туруп, элдин атынан жазып атасыңар. Мына ошондой техника жүрөт да берде. Ошол бейөкмөт уюмдардын өзү негизи Кыргызстанга кереги барбы, жокпу? Мындай дейм, азыркы коомдо аялдардын укугу тебеленген факторлор бар. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган айымдар бар да. Бирок ошол митингдерде ошондой бир карман айымдар чыкса жакшы болмок да. Менин укугум бузулуп калды могу жерде депчи, ошондой бир ачуу чындыктарды айтып, аялдардын укугун чыныгы коргогон плакаттар илинсе, бул чын эле да. Роза Исаковна эгерде ошол андай айымдарды коомдогу кандайдыр бир үстөмдүккө туш болуп, кор болуп аткан айымдардын бир чоң съездин өткөрсө болмок, мамлекеттик бир масштабта жакшы роликтерди ошол зомбулуктан кантип алып чыгып кетебиз, ошол мырзалардын жүрөгүнө кантип жетебиз, мамлекеттик бир мыйзамдарды сунуштаса болмок да. Сөзсүз эле ошол жашыл көк түстөгү адамдарды көчөгө алып чыгып алып эле, анан биз зомбулукка каршыбыз, аялдардын укугуна ушундай тебеленип атат деген нерсе эмес да. Мындай коомду дагы мындай чайкабаш керек да, менин көз карашымда. Анан бейөкмөт уюмдарга да эми 28 жылдан бери ошол бейөкмөт уюмдардын да ишмердүүлүгүнө баа бере турган учур келди. Болушунча демократиянын баардык багытында өнүгүштү, өсүштү, жакшысын да алып келди, жаманын да алып келип атышат да. Демек бүгүн тараза ташка салып, аларды да электен өткөрүп, алардын дагы кандай эмне үчүн ошол сырттан келип аткан акча каражаттар эмнеге жумшалып атат? Ошол эле гумандуу мыйзамдарыбыз үчүн канча акча каражат келди, туурабы? Бирок ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө кыргыз коомуна тескери иштеп атпайбы? Бүгүн биздин менталитетибизди да бузуп атат, аң сезимибизди да бузуп атат, салтыбыздын баарын жокко чыгарып атат да. Биз ушундай диверсияны карап отура беришибиз керек деп, менин да ушундай каршы өзүмдүн пикирлерим бар да. Ал мени анын үчүн улутчул деп айтышабы, эмне деп фашист деп айтышабы, бирок айта беришсин да. Бирок мен улуттук кызыкчылыкты көздөгөн адаммын. Мен булардын эмесинен, кыймылдарынан мындай нерсени байкап атам. Бул кыймылдардын баары мындай бир окшоштурулган да. Мындай карасаң, бир жакшылык кылып аткандай. Чынында ичинде наоборот тескери. Мисалы мына кече күнү биз аялдарды кордоого каршы деп чыктык дейт. Чынында плакаттарында чай куйба, күйөөңүн тилин алба, өзүң жатың өзүңкү деп атат да. Бул деген
Sen үйгө бар да, бирөөгө чыгып алып туруп, үйүндө тескери иш кыл. Тилин алба. Жанагы Ден Валентина барба десе, жок, мен барам деп чыктың. Үйдө отурса, жок, мен барып ресторанга барам де. Жатырмын өзүң деп, ар ким менен жатып бер. Мына ошондойду бул деген нак тескери иш чында. Жанагындай менен обязательно конфликт болот үйдө. Жанагындай чакырыктар менен сен чай куйба, сен эч нерсе кылба. Чай куйба деген эч нерсе сыйлаба. Эч нерсе кылба. Так, жатыр меники өзүм билем, ар ким менен жата бересиң, как это так? Жанагы айтып атпайбы, мына тиги өзгөндө өлтүрүптүр, андагы биякта өлтүрүптүр. Ошону эгерде жакшылап карап көрсө, анда ошолор жаңы жылда эмелерге катышкан. Жанагы биригип алып ичет го жанагы эмени, чай ичет. Коллективный. Корпоративге барган, анан ичкен, анан кийин таяк жеген, анан кийин сөз чыккан, анан бир нерсе болду ошондой. А бирөө болсо барба десе барам деген. Анан эми эркек деле кызганат, сен мен бу жерде үйдө отурсам, сен барып башка бир эркектер менен бийлесең, барып кучакташсаң деп. Бул жерде үй бүлө институту деген бар да, туура. Биз үй бүлө институту сактоо үчүн эмнелерди гана кылбайбыз. Бул жерде кайнене статусу да бар, кайнене институту бар, келин институту бар да. Бүгүн бирөөнүн үй бүлөсү болуп, барып ошо жерге ийилип, чай куюп берип коюу, бул кулчулук катары сүрөттөп атышат да. Ал эми эч нерседен аңдабай келаткан муун жаш кыз, мен буларга мен кул болбошум керек деген понятие да. Ошентип ал кыздардын тагдырын талкалап атабыз да бүгүнкү күндө. А биз кантип өнүгүшүбүз керек, кантип өсүшүбүз керек, тукум улоо деген факторлор бар да. Биз кичинекей элбиз. Биз өзүбүздүн менталитетибиз менен, өзүбүздүн нарк насилибиз менен өнүгүшүбүз керек. Дүйнөдө сакталып калышыбыз керек. 20 жылдан кийин кыргыз тилинде сүйлөбөгөн, кыргыздын ар бир салтын жиреген муун келет. Азыр балдар, неберелеринин баары орусча сүйлөйт. Көчөдө чыкса, бардык жерде орусча сүйлөшөт да. Биз ар бир улут өзүнүн иденттүүлүгүн сактоо үчүн күрөшүбүз керек. Ал күрөштү бейөкмөт уюмдарга жакпаса жакпай эле койсун. Булар мындатта силер уят болдук дейт биз. Эми өзүнө уят болдук биз. Биз ошо жанагы шермендичилик болбосун деп каршы чыккан үчүн уят болобуз. Биз уят болсок, ал жерде бир нече организация бар. Буларды колдогон. ООН, жана ПРООН, ЮНИСЕФ, USAID окшогон бир нече масондордун уюмдары бар. Алар келип бизди спискага киргизип койтмуш да, силер Кыргызстан уят болдуңар. Биз ошо силердин 5-6 организацияңардын спискасында уят болсок, биз жалпы элдин алдында уят болгон жокпуз. Элдин баары андай ойлобойт, огондордой. Кечеки митингде Роза Исаковна утулду же уттурду? Жок, Роза Исаковна бул барып тиги кетсин. Ал эми чоң экс-президентке уят эмеспи ошентип митингде жүргөнү, же уят тура элеби? Экс-президент эми чынында адам да болду. Эми мындан ары бул уже президент эмес, бул башка эмес да, бул жөнөкөй адам. Мен барса укугу бар эми. Чынында. А бирок жанагындай эме сүйлөшүү бул тескерилик, бул элге, биздин кыргыз элине душмандык деп эсептейм да. Элнур айым. Эми ал кишинин ал жерге барышып, кандайдыр бир чыңалууну, кандайдыр бир саясатты көрсөтүп койду да. Демек, экс-президент катары ал жаратмандык иштердин башында жүрсө жакшы болмок эле да. Ушул убакка чейин Орто Азияда чыккан лидер айым деген жакшы бир таасирдүү бир упайлар келген буга чейин рейтингтерде. Анан ушул акыркы ушул 1 жылдын аралыгында ушундай бир туура эмес саясатты колдогону, жанагындай адамга, аял кишиге өөн учурган жылаңачтарды колдоо менен кандайдыр бир терс пикирлер жаратып алды да. Менимче ал өзүнүн билдирүүсү менен деле массалык маалымат каражаттарына колдоп койсо болмок ошол жердеги акыбалды, ошол жердеги окуяларды. Анан ал жерге барып өзүнүн протестин көрсөтүп койгондой болду да. Эмнеге чакырык кылды, аны саясатчылар терең түшүнүп алышат. Менин оюмча ага буйрук берилди. Ким тарабынан берилди деп ойлойсуз? Булар финансировать этилет, бүт баары. Гранттарын отработать этет бар. Булар ушул биздин Кыргызстанда бир нече НПО атайын ушул маселе менен иштейт, укук демишет туруп. Анан кийин буларга көп акча бөлүнөт, анан булар көрүнүп коюшат да. Булар барып көрүндү. Мына биз келдик деп. Бирок мындай марштар дүйнө коомчулугунда дагы ушундай агрессияга туш болушту, туурабы? Каршы бир топтор мына эмеде Грузияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө мисалы үчүн буга тыюу салып, мындай марштаргачы өздөрүнүн каршылыктарын көрсөтүп атат. Анан бир эле Кыргызстан каршылык көрсөтүп аткандай сүртүм калтырып атышат да. Мен ошого
өзүмдүн каршы пикиримди айтам да. Бардык жерде мунутуп эле туу менен тозуп же болбосо кызыл дорожка менен өткөрүп марш өткөргүлө деген жок да. Мына феминал кыймылынын жакшынакай өткөргөн марштарын эле дүйнө коомчулугунда көрүп жүрөбүз да. Алар жанагындай болгон лесбиянкаларды, гейлерди кошуп алып, өздөрүнө жанагындай туура эмес улуттук баалуулуктарга тийиштүү бир туура эмес плакаттарды илип чыгышпайт аларчы. Мына биздикилер башка саясат, анткени курчутуу саясаты болсо керек бул жердечи. Ушу атайын кыргыздын бир намысына тээли деген нерселер болуп жаткан окшойт да. Ошо мындай эле карап көргөндө биздин сүрөт музейинде болот да. Ошондо булар деген бизге мисалы үчүн Мира Жаңгырачева баштаган, Рита Карасартова баштаган топ кыргыз элине улак секирик кылып баштады. Булардын улак секириги барып эл бир секирикке айланды да. Бир эмес, үчүнчү жолу булар кыргыз элине бетин ачып, кыргыз элин сынап көрдү деп ойлоштурбу? А буларды кантип тыйса болот? Же ушинтип эле унчукпай эле акырындык менен кетип барып, жайылып кетпей, коомго коркунучтуу бир илдетти жайылып аткан жокпу? Булардын кадамы коронавирус оорусунан дагы коркунучтуу илдет. Мен азыр элдерге айтып атам да, давай буну тыяйлы мындайларды. Кантип тыйыш керек ушунучу? Бир нече киши адам өзүнүн пикирин бүт элге таануулабасын. Ошолорду тыйыш керек. Митингге өткөрөсүң, кел да бизге айткын. Анан кийин канча киши катышасың, мынча киши болду, жетпейт, все болбойт, бар. Биринчиден, митингдерде контролируем болушат да. Дайыма бир эле кишилер, бир эле НПОлор, ошо качан карасаң, бүт круглый столдор. Ал эмес, алдагы парламенттин ичине кирип алат экен, бир 100ге жакын киши. Наблюдатель болуп. Бүт НПОлор, западный НПО. Өткөндө бирөөндө Турсунбай Бакыр уулу бизди чакырды. Экөө эле келип мусулманскийден. Калган бир 104 киши бүт бар НПОлор экен, башка западный НПО. Булар уже ак үйдү эл болгон. Булар ак үйгө наваз өтөт. Булар мына жанагындай бир нерсени жазап коет, кичинекей бир круглый стол, 15-20 киши протокол жазып ак үйгө жүрөт. Мына колдогула бизди. Анан кийин мындай митинг өткөрөт. Мына биз голубойлор көбөйдүк, давай бизге жол бергиле, дагы башка. Бизге болбойт. Биз ошондой нерсеге жол бербеш керек. Ошол нерсе закон катары эле тыюу салыш керек. Мисалы көпчүлүк элге таңуулабасын бир нече киши. Ошондой митинг болсо уруксат берилбесин. Эгерде уруксат чыкса камалсын. Мына ошондой кылыш керек. Мындан ары өтүп калса эмне кылыш керек? Камаш керек. Азыр ошондой закон чыгарып, мисалы мына мындай митингдерге уруксат жок. Кичинекей кучка эл чогулуп алып, бүт кыргыз элине өзүңөрдүн эмеңе наваз турган митингдериңерди биз уруксат бербейбиз. Ким чыкса камалсын. Анан жанагындай кичинекей штраф деген болбойт ал. Камаш керек. Ошол бейик. Эгерде алар болбосо, анда биз элди чыгарабыз. Ошолорго каршы. Жанагы ак калпак окшогон биз да эл чыгарабыз. Демек биздин баш мыйзамыбызда да бар да улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча өзүнүн беренелер бар да. Демек алар дагы мыйзамды, укук деген нерсени көтөрүп аткан алар биринчи очередь мыйзамды сыйлаш керек. Мамлекетти сыйлаш керек да. Ошол укук, мисалы үчүн туура эмес плакаттар жазып алганда көзөмөлдөш керек. Алар көрүнгөндү жазып чыгарып бериш керек да. Хулиганство деп соттош керек ушулар. Анан жанагындай сойкулукка пропаганда, алар эмнени жайылтып атат? Мына ушул нерседе мындай чек коюу керек да. Алар сөзсүз өздөрүнө эмне плакат менен чыгарын кабардар кылыш керек. Алар да каалаган жазып чыга берет деген нерседе дагы этчат болушубуз керек. Мындан аркы эмелерибизде эми бизге бүгүнкү күндө ушул митингди өткөрүүнүн да механизминде бир жакшы мыйзам керек экен. Ал мыйзам бардык нерсени кылдат карай турган да. Жанагы вачабастар уламан чыгып атпайбы? Булар биз оору болсо, буларга бир больница куруп, ушу больницага камап кошот, чыңкырган кошот. О чыгарбаш керек. Анткени булардын артында аябай көп преступление бар. Булар өздөрүн өлтүргөндөрү бар, өздөрүн. Үй бүлөлөрүнүн баарын тебелегени, атанын, энесинин намысын, элдердин намысын тебелеп атат. Бул бүт баары жөн эле булар келип туруп, биз ушундай болду. Бул эч нерсе өзгөргөн эмес. Булардын природасы өзгөргөн жок. Булардын бир половой орган пайда болгон жок, лишний. Жөн эле бул жанагындай бузукулук, ошо бузукулукту жайылтуу, бу жерде көбөйтүү Кыргызстанда. Ошондой нерсеге биз аябай катуу туруш керек. Бул закон катары буларды соттолуш керек, эгерде ушундай болсо. Биз да азыр мен ойлонуп атам, азыр биз да бир элдерден кол чогултуп, буларга каршы бир нече законду алыш керек. Керек болсо 8 мартты жок кылыш керек болду. Жок коюңуз, 8 март калсын. Эл аралык майрам. Жок, булар мындай. Бул майрамдын маанисин да жоготуп коюшпады. Булар майрамдык жок, булар айтат. Бул дейт, Американын конституциясында 8 март майрам мейли,
аялдардын өзүнүн укугун талашып турган күн дейт. Мен айттым, биз 80 жылдан бери майрамды өткөрүп атпайбызбы? Десем, жок, бул майрам эмес дейт. Сиз митинг күнү ошо Отунбаева менен бетме бет сүйлөшө алдыңызбы? Жок, мен сүйлөшө алдым жок. Анткени булар бир жагынан митингде башкаларга сөз бербей, улам мына бирөө сүйлөсө эле өкүрүп, бакырып, кыйкырып, ар нерсе деп микрофонду алып, милиция муну хулиган кылат, милиция провокатор деп милицияларды тарайып атат да. Бирок жанагы ушул автобуста кармалганда ошол жердеги айымдардын агрессиясы, ошол жерде кыйкырыктары, милиция карата жулмалагандарын деле көрдүк да. Эми баягы бул дагы эми укук деп чыгып аткандан кийин алар да мыйзамды сактоо керек да. Эми күч органдарындагы ордун сактат. Алар деген мыйзамсыз чыктыбы? Мыйзамсыз чыккандар барып, өздүгүн аныктап, штрафын төлөп кете берсин. Буга чейин башка митингдерде деле ошентип кармап кетип атышат. Канча митингдер болду Кыргызстанда. Дейли күн сайын эле митинг болот болуш керек да. Ошол жерде автобус менен салып кетип, кандай процесстерди көрдүк да. Эми баягы демократия деселе да, демократиянын чегинен чыкпайлы. Деген ушул азыркы Кыргызстандагы унутулуп бараткан идеологиянын кантип кайрадан өз калыбына келтирип, кыргыз жаштарына сиңиришибиз керек. Бизде улуттук идеология деген түп тамыры менен жоголуп бараткандай да. Мына бизде мына Министерство образованияда бир агенттер отуруп, кандай бир адеп, ахлак, иман жөнүндө бир нерсе кылайын десең, баарын жок кылат. Анан киргиздирбейт да. Ошо мектептен баштап, ошо кыргыздын салттарын, кыргыздын адеп ахлагын, үй бүлөдөгү нормаларын үйрөтө турган сабак болуш керек. Ошо мына эркектин орду, эркектин вазифасы, милдеттери, туугандарына болгон мамилелери жөнүндө аябай жакшы билиш керек, эркек да, аял да. Ошондой сабактар болуш керек. Адеп ахлак сабактары, иман сабактары. Мисалы мына коррупция жоюлбош үчүн иман сабактары сөз керек. 2002 жылдан 2006 жылга чейин кирген. Анан кийин келип, мына Шапиро деген еврей, жанагы еврейлердин башчысы, $18 миллион алып келип, ордуна аны чыгарып салып, ордуна жашоодун бир нерсе образы деп туруп, аябай жанагы ыпласты үйрөтө турган китебин киргизген. Жанагы сексуальный сабактар деп. Ошондон кийин жоголду да, эч качан жолотпой жатат. Ошол сабактар кириш керек мектептерге. Анан кийин мынау телевидениелерге, радиолорго уруксат берилиш керек. Ошо жанагындай адамдар, нарктуу адамдар ошондой передача жүргүзүп, ошо элдерге, жаштарга эмени түшүндүрүп, адеп ахлакты, үй бүлөнү, салтты түшүндүрө турган, ошо жашоодо, туура жашоодо түшүндүрө турган адамдар сөзсүз түрдө болуш керек телевидениеде. А мына КТРКнын бүт баары эле тескери. Азыр мына кичинекей балдарга жүрүп атат сабактар. Кичинекей балдарга эме жүрүп атат. Менин укугум деген. Бул менин укугум деген, менин атам мени урушуп койду, бул туура эмес. Менин апам мени бурчка коюп койду, бул туура эмес. Мен атаны жаман сезип атам. Сен жаман сезесиң, сен жаман иш кылдың. Сен атаңдын тилин, апаңдын тилин укпай, үйдүн баарын чачып таштадың. Анан булар келип, ошондой нерсени үйрөтөт. Кичинекейинен баштап, апаңдын тилин алба, атаңдын тилин алба, апаңды жаман көр, атаңды жаман көр. Мына ошондой тарбия жүрөт, тескери. Элнур айым. Жок, ушул улуттук идеология боюнча бизге кеңеш керек. Улуттук идеологияны бир мамлекеттик масштабта карай турган учурга келдик да. Биз ушул акыркы 15 жылда аралыгында ушул улуттук идеологиянын өзөгүн түздөй албай келатабыз. Бир өзүнчө институт керекпи, бул маанилүү нерсе болуп калды да. Анан эми кыргызга агай дагы мага каршы болушу мүмкүн, бирок ашыкча динчилдик дагы өтө кетип баратат да. Ашыкча динчилдиктин да ал нерсе да коомго өзүнүн бир таасирин берип атат. Батыштагы мындай терс көрүнүштөрдүн баары да, ошондуктан биз кыргыз өзүнүн улуттук идеологиясын алкаганда өнүгүп, сакталып калсын деген гана менин тилегим бар. Кечеки ушул жерде Роза Отунбаева катышкан жерде биз аялдардын укугун коргойбуз деп атпайбы? Тилекке каршы ошол жерде ошол митингге катышкан аялдардын көз карашы башкача да. Же аялдарды башкача болуш үчүн, же аябай заманбап болуш үчүн чачпагын ыргытып, чачын кырдырыш керекпи? Ошол жерде катышкан аялдардын баардыгы эле чачы жок болуп атат да. Айырмачылыгы кыргыз аялдардан айырмачылыгы да. Ошо айтпадым мен, ошондойлорду көрдүм мен да. Ар кандай жанагы чачтарын түрлүү боёлгон аялдардын укугун коргоп жүрөт. Ошол аялдардын укугу керек бизге. Жок, өзү негизи феминал деген бул эркекти, аялды эркек жарым эркек кылыш да бул.
феминизм деген өз движение ушундай. Аял болбо үйдө. Сен үйдө отурбай, укпа, өзүңкүн өзүң бил деп ошо аялды жарым эркек кылып чыгарса, бул эмес феминизм. Жана чачтардын баары кызыл, тазыл, жашыл бир нерсе кылып боёгон, чачын жарымызды кырккан аялдардын. Ошондойлор баары толуп жүр да ошода. Арасында жанагылар жүр, мен эркек ичимде эркекмин деп коет, өз аял. Ошондойлор жүр да жерде. Анан ошондой бузукулар келип алып ээлеп, анан кийин жанагы кыргыз эле чекчен аял чыккан бизе сүйлөтүп койду. Анан дагы кирип милицияга, милиция мына провокат алып кеткен деп чыгарып жүрдү. Ошо сөз бербей жатат. Ошода жанагындай жакшы сүйлөнбөгөн аялдар бар экен. Бул кыргыздын салтында мындай жок. Сен анда мына эмне деген плакаттар дейинсе жакындатпай койду. Ошон үчүн мындай митингдерди вообще жоюш керек. Азыр Элнур айым сизге кыстырма кылып айтып кетти. Негизи эле ушу ашыкча динчилдик деле ушу кыргыз элине кандайдыр бир терс таасирин тийгизип аткан жокпу? Анткени дегенде чын эле кыргыз эли азыр ичинде топ болуп эле бөлүнүп кетти. Алсак биринчи эле ушу феминизм боюнча ашыкча динчилдик, кимдир бирөөлөрү баптист болуп эле барада алакандай элибиз чачырап кетти да. Алакан элде элибиз ичинен чачырады, ичиндеги абройлуу баарлуулар партия болуп кетти. Айыл-айылдагылар ууруу болуп бөлүнүп кетти. Ашыкча динчилдиктин да бир зыяны бизде мындай да ашыкча бүт жерде эле ашыкча болот. Мисалы биздин политиктерде ашыкча политиктер бар. Политикадан совсем ашышып кеткен, ашыкча коррупционерлер бар, ашыкча чыккан президенттер бар. Керек болсо атташаш керек ошондордун баарын. Жер сатты, кендин баары сатылды. Бүт мынайдан Кытайлар каптап атат. Бунун баары ашыкча керек болсо. Биз керек болсо демократтар деле ашыкча. Оны ак үйдү басып алган ашыкча эмеспи? Ак үйдү басып алганда, Атамбаевдер басып алганда. Бул ашыкча болгон жокпу? Мына милицияларды өлтүрдү, 87 кишини өлтүрдү, дагы канчасы билбеген кишилер өлдү, андан кийин канча киши өлдү. Ошонун баары ашыкча, экстремизм. Мисалы биздин дин ашыкча десең, биз эч кимди өлтүрө элекпиз али. Өлтүргөн жокпуз эч кимди. Жөн эле силерге мындай социализмден кийин баары ашыкча көрүнүп атат. Биз ашыкча жок, биз бир да кишини ташбаран кыла элекпиз али. Биз бир да кишини жок, ал жагынан айтылган жокпуз. Ашыкча таңылууну айтып атабыз да. Ашыкча таңылуулар болуп атат дин тармагында. Арапташуу маселеси деле күчөп баратат агай. Анын баарын биз жокко жеп баягы бизде андай эмес деген нерседен дагы жок, эмнесин таңуулады? Биздин конституцияга килигиштүү. Биз килигиштүү конституцияны өзгөрткөнгө. Жок, конституция жөнүндө маселе биз андай атабыз. Адамдардын аң сезимине карата деп өтө эле жоолукчан, кичинекей кызга чейин жоолук кийгиле, жоолукчан болгула деген маселелер да. Биз үйрөтүп атабыз. Биз мына бул кээ бир элдерде бул жоолук дин катары эмес, салт катары деле, улут катары деле кийип жүрөт. Мына өзбектер эле жаныбызда. Биз ашыкча чүмбөттөлгөндө айтып, капкара болуп, көздөрүн ачып эле койгон чүмбөттөлгөндөр болот да. Бир нече киши, бир нече кыз, кайсы бир течение агымдардын туура эмес саясаты болуп атат да. Бир нече кыз араб өлкөлөрүндө барып окуду 5 жыл. Анан ал жерде бүт аялдар мындай жам жүрөт. Анан мындай эметип жүргөн аялды бет ачып жүргөндө аякта анча-мынча ой мына кандай аял деп эметиши мүмкүн. Анан ошого көнүп калды. Анан кийин жүрүп эми берде массовый болгон жок ал. Чынында массовый болду элек ал. Анан мисалы ашык дей турган айткан го, биз саясаттын арга кирген жокпуз. Биз алигиче саясаттан эч нерсе кыла элекпиз. Бизди жака түртүп салдыңар, бизди бурчка. Биз намазыбыздан башка эч нерсе кыла элекпиз али. Арапташып атпайбы көпчүлүкчү? Ал арапташуу эмес, бул динине кайтуу. Динине кайтуу. Мурда бир да жолугу жок аял болгон эмес мурда. Азыр силердин баарыңар да ашыкча, чынында ашыкча дини жоксуңар азыр керек болсо. Биздин көз карашта. Башка элдер, мусулман элдер. Ошондо баарыбыз оронушубуз керекпи? Анткени силер бүт аялдар жакшынакай оронуп жүрүшү. Жок, ал эмес, мисалы үчүн бозой ичпе, быжы жебе, бунун баары арам деген нерселерге кетип баратат да. Быжынын каны арам. Бул мына азыр коронавирустан көрасыңар, мына жей берип, мына коронавирус болуп атат. Кээ бир нерсе чында арам деген запрещен деген. Арак запрещен деп айттыкпы? Айттык. Өлдү адамдар. Бирок эле ошол эле Эмиратта деле арак ичкен шейхтер кылдырат. Аларда иман жок адамдар. Аларда иман жок адамдар. Сен ойлогула, араб десе эле мусулман экен. Арабтын жарымыздан көбү капыр, иман жок. Бирок молдолор алар да бизге окшоп демократия курган. Молдолор да саясатташып баратат агай. Муну алып коюшубуз керек. Мына жаназада барып калсам, саясатты сүйлөшөт ошол жерде молдолорчу. Мен жакамды карабайм. Ал жерде бир адамды
акыркы сапарга узатып атабыз. Аны саясат менен узатпай эле болду. Итак эле жашоо саясат. Жок, биз деле саясатка акырын келебиз. Силер эмне ойлойсуңар? Биз кечке чейин силердин эле айтканың ертең голубойлорду кирсеңер да унчукпай жүрөбүз. Тигини кылсаңар да унчукпай жүрөбүз. 18 жаштан кийин бербесеңер да унчукпай жүрөбүз. Анан ушинтип жүрөт атасың. Биздин мына коомубуз мусулман болуп жаткандан кийин акыры биз аргасынан келип ону Эрдоган Куранды жаттаган Эрдоган медресени бүтүргөн. Биз диндин жакшы жактарын, биз эме жаман жакшы жактарын алып, биз өзүбүздүн улуттук өзөктө кетсек болобу агай? Ушуга макулсузбу? Болот, эң соң болот. Биз эч качан өз шариятта жаман жок. Кыргыз бойдон калышы керекпи? Же арапташып кетишибиз керек? Эч кандай. Мына силер мындай да бирөө келип айтты. Мен сизди бүгүн сыйладым агай. Сизди сыйладым, калпагыңызды жашынакай кийип турасыз. Мына дуңгандар. Монт жана чалмакей орочот да биргейлерибизчү. Мына дуңгандар бизден жакшыраак мусулман. Ошолордун кийимиси арапташты. Кайдан көрдүңөр? Бир дуңганды көрдүңөр, мындай жол салып жүргөн арабский. Жок. Бир дуңганды көрдүңөр, узун көйнөк кийген. Жок. Ал жерде Өзбекстанда өзбектер бизден жакшыраак мусулман чында. Көрдүңөрбү өзбектерди арабча жол салып жүргөн? Чечендер. Чечендерди караңызчы. Чечендер, башкалар. Ошондой эле бизде эле эмпей, бизде мындай болуп атат. Бизде азыр мына Пакистанда барып окуп келгендер келип, айрдан таасир алып, бираз кийип атат. Эми алардын баары муфтий деле калпакчан жүрүп атпайбы, көрдүңөрбү? Муфтий 9 жыл Пакистанда окуган. Бирок кийген жок. Абдушукур 7 жыл Египетте окуган, калпак кийип жүрүп. Чубагажы 9 жыл Меккеде окуган, калпак кийип жүрүп. Мына ошондой эле. Силер келип, бизде мындай чоң массада бир семей не без урода. Сиздер да ошо кийип, сиздер да калпак кийгиле деп насаат кылсаңыздарчы, сакталат да ошол нерсечи. Мен ошону эле сиздерден сурап атам да, жакшы улутубуз бар, кыргызыбыз бар, момундай жакшы кийимибиз бар. Ошону кийели деп сиздер да үндөсөңүздөр да. Биз силерде да жол салгыла деп саласыңар, салынасың. Ошондой эле аларга да айтсак, сен эмне жатсың деп. Мындай да урматтуу мындай жакшы болуп аста дейт. Бизде азыр көп эл динди туура көрүп келди. Эми биз үлгүрбөйбүз, арабтын кийби, ана тиги анткени запрещено. Мисалы Кытайдыкын кийип атабыз, европейский кийимчен жүрүп атабыз. Анан келип алып өзүбүздүн меники муну калпагым башкасын бери европейский. Жоша кыргызча кийип калса мырк деп атышпайбы азыр? Анан жок, алар эмне айтат? Өзүгө ажы сен алдагы калпагыңдын башкаңа европейский, зачем мага азылдың дейт. Анан мен эмне деп айтам? Тура, мен деле эметелек мына. Мындай да, кээ жаштарда көрүп атабыз да, көчөдө жүргөндөр, дамбал кийип, шлепка кийип. Бул де арабтарды көрө эле биз ушундай болушубуз керек. Алар ал жак ысык да. Кыргыздын бул бизде салкын, кыш, ал жакта невозможно ыстыкта отура албайт. Булардын дамбал кийип сакал өстүргөн жаштардын. Мен айтпайм, мындай да. Бизде деле ашыкча демократ болгондор болуп атабы азыр? Ашыкча демократ. Мына голубой болуп кетет уже. Динде деле ошондой болуп атабы? Динде деле ошондой. Динде да ашыкчалык бар. Туура кабыл алдыңыз, рахмат сизге. Бирин серин ошондойлор чыгат. Ой, жанагы тупойлор бар, башкалар бар. Анын баарына келип бизге жалпай берет. Мындай да силер ойлогула, келип намаз окуп калса эле 100% мусулман болуп калат. Жок, булар али ахлагын, адеп ахлакты, дагы көп нерсени үйрөнө элек алар. Булар намаз эле үйрөнөт. Мисалы азыр көп жолуксалган кыздар бар, барып тамеки чеккени бар арасында. Барып ичкени, зина кылган деле бар. Сакал койгондор бар, бандитизммен замескендер бар. Биз азыр баарын кылбайбыз азыр. Бирок азыр мында биз намаз баштадыбы, биз айтабыз рахмат, эми оңолосуң деп. Ошол намазга жыгылып атканын колку кылган адамдар бар да. Мен намаздамын дейт. Бирок жасаган аракеттери Кудайга жакпаган иштер. Туура. Мен таң калам да, анда эмнеге 5 мал намаз окуйсуң деп сурагым келет ошо кишилерден. Жок, ошолор мындай жаңы эле баштады булар. Намаз окуп коюп кечирим, Кудайдан кечирим сурап намаз окуп, көрө албастыктан намаз окуп, динди карап ар бир сөзүндө жаратканды озанашат дагы, бирок көрө албастыкты, арамдыкты, кылмышты жазып атышпайбы? Ооба, ошон үчүн айтам, силер ойлогула, динге келсе эле сразу 100% эле мында оңол өтүп кетип калат деп. Анда сонун болбойт беле? Анда кыйын. Динди тутунуш өзү кыйын. Бизде динде аябай талаптар көп. Аябай көп талаптар. Мына кыздарга жакындабы, учурашпа, жанында отурба, көп да. Аткарыш кыйын. Анан акырындан келе атат. Буга көп жыл керек. Бизде 70 жыл баскан азыр деле басып атат. Улам эле терроризм, экстремизм. Ошо жана демократиянын терисинде эмне болгондар деле укук коргоп атабыз дейт, бирок улуттун укугун тебелеп атышат. Канчаларыбыздын өз биздин атыбыздан сүйлөп атышат, туурабы? Биздин атыбыздан өздөрү аракеттерин кылып атышат. Биздин президенттерибиз да, мурдагы президенттердин баары.
Бір демократ па? Демократта қайда орда деп жазып тұрады. Қайда коррупция қыл деп жазып тұрады. Бүт бәрі 100% коррупция қылып келді. Тұрау? Ақ үйде отырып, демократтар қайда жазып тұрады, орда қыла, коррупция жегіледі, алдап жегіледі. Бәрін жығадады. Анан келіп сіздерді бүт бәрі чегіне шығадады. Ошол үчүн демократияны кабыл алалы же тол коелу деген эле ситуация болуп калды. Улут дейбиз да. Улутту кармангандар деле. Силер 100% улут кармангансыңарбы? Карманган жоксуңар, туурабы? Улутту каада салды. Мен жашоо принциптеримде улуттук баалуулуктар менен жашайм. Мен өзүм коомдогу үй бүлөдөгү ордум. Кийим айтыңар, мына сенин кийимиң. Мен кийим эми бүгүн коомчулукка чыга турган кийимин. Мен элече кие турган жерде кийем. Мына ошондой. Алардын өшүндө. Бүгүн мисалы үчүн эми сиз азыр бирибиздин кейпибизге азыр асылуу формат болсо анда такыр башкача болуп калат. Бирибизге багы сый урмат көрсөтөлү. Айтып жанагындай Кыргыздын эмесинде силерде деле бар. Жана оногу теңирчилер деле тескери сүрөт. Аны алай болсо мен кудайым деп алды уже. Зиманевый. Ошо сыяктуу чегинен чыгып бүт жерде бар. Сиз качым үчүн кийбедип айта албайм да, мен сизди баарын контроль ете албайбыз. Ошондо Кыргыздын жалпы кыздары сиздердин түшүнүк боюнча оронуп чулганып жүрүшү керекпи? Жакшынакай оронуп жүрүш керек. Мына Жаманбек жакшынакай эле мына кандай оронуп чулган? Адамдын көргүчү берекпи, аялдын көргүчү берекпи? Жок, мисалы үчүн бизде бардык сиздердин түшүнүк боюнча авраттар жабылган, мойнунга чейин, колго чейин, бутка чейин. Бирок оронуп жүрүүнүн өзү менен бир кандай нерсеге жетишиши мүмкүн? Мисалы үчүн мен оронуп жүрө албайм, Оронуп жүргөн менен оронуп жүрбөгөн аялдардын айырмачылыгы же болбосо алардын бир касиеттери же жүрүш турушу өзгөчөлөнүп турабы? Менимче өзгөчөлөнүп турбайт. Жок, кеп мындай да, сен экөөбүздүн азыр эч жерибиз көрүнгөн жок. Бакыл башыбызда жоолук жок экендир. Ал бул эме катарычы. Биз ал жайган көйнөк кийген жокпуз, кыска юбка кийип алган жокпуз, колдорубузду ачык көрсөткөн жокпуз, бирок биз ошол денебиз жабылуу бойдон мындай уят деген нерселерибиздин баары жабылуу бойдон агай. Кабыл алса керек эми мунучу. Бирок силердики деле Кыргызга окшошпойт. Кыргыздын ак жоолук бул аялдын символу туурабы? Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук. Туурабы? Ак жоолук аялдын символу. Силер ошол символ жок отурсуңар. Бул кыргыздыкында. Шариатта болсо мына бет ачык болуш, ачык болуш, калганы жабык болуш керек. Анан узун болуш керек. Анан жанында обтягивающий болуш керек. Анткени эркектер кызыгып, мисалы аябай фигурный аял болушу мүмкүн. Аябай сулуу. Эгерде аябай сулуу аял болсо, элдин баары карап атса, анда аял бетин жабыш керек. Анткени провоцирует этет. Күнөөгө батат, аялды күнөөгө батат. Күйөөүнө кызганыч пайда болот. Ошону эркектерди өзүнө тартат деген сезим пайда болот экен да. Анан аялдын чачы бул көрүк дейт. Ташта эме биле ал чачыңарды көрөбү. Чын мисалы чачты аябай привлекать этет. Ошон үчүн узун чачтарды коюп, аябай эметкен ошо илгери. Негизи биз улуттук каада салттын биздин темабыз улуттук каада салттуу, улуттук идеологияны Кыргыздын үрп каада салтын сактоо боюнча болуп атат. Чын эле бизде ошондо кайра эле сизге Өзбек ажа сизге кетели. Тема ачылып калды. Эми жабыштырганга кажети жок. Сыр болбосо ошол көп аялдуулук, Көп аялдуулук. Ошондо эркектер сулуулугуна кызыгып эле үйлөнө беришеби? Анан мисалы үчүн сиз көчөдөн көрүп калдың эле. Сиз да Кыргыз элинде көп аялдуу эркектердин катарына киресиз. Ошол сулуу кызды алып келип эле үйлөнүп, анан үйүңүзгө келгенде жамандап коесузбу? Же кандай? Кандай ошо аялдарыңыз катарында болгонбу? Жаманат, сөз жаманат. Биринчи кантип алган аларды? Ошол боюнча Кыргыз элинде кыскача айтып кетпейсизби? Жоолугу жок болсо деле. Мисалы сиз жоолугу жок аябай татынакай кызга көзүңүз түшүп калды, Бирок сиз ага үйлөнүшүңүз керек, Үйүңүзгө баргандан кийинки тартипти айтыңызчы. Бул биз айткан тартип менен жүрөт. Биз айткан нерсеге көнөт, бул. Биз башында элебиз, мына жоолук саласың, мындайча жүрөсүң, мындай биздин тилди аласың, мындай иш жасабайсың, болду көнөт. Көнсө алабыз, көнбөсө жок дейбиз. Бирок сунуш бере бересиз, Биз сөзсүз ансыз болбойт. Элдин бир айтпайбы, Өзбек ажынын аялы жылаңгаш жүр, онуга жылаңбаш жүр деп. Болбойт андай, модный болуп жүр. Аялдыңыздын бирок модный болушун каалайсыз, Мен модный кереги жок. Зачем бизге? Ансы эле мода, бул жакшынакай мода. Мына аябай приятный мода. Жакшынакай көйнөк кийсе, жакшынакай жоолук салса,
аябай кооздолсо, колунда шайкектерин тагынса, сөйкөнүндө мына кооздук. Андан ашык эмне кереги бар? Биз обязательно батыштыкын турабайбыз. Зачем бизге батыштык? Вот. Өзү мына Кыргыздын аялды сулуулоонун эмеси бар болчу. Шагыраган жанагындай чачтарына чачмактар, анан мына жерлеринде бир жалтырактар, анан сөйкөлөр, бул жагында шакектер, мына жеринде бир эмелер жана билеректер бар болчу. Аябай көп болчу. Азыр эч нерсе жок Кыргыздын аялдарында. Жок. Ошонун бири да жок. Келди, мына батыштыгын алды, чачтарын кыркты, почти уже анда эрита карап турчу, жылаңбаш, эме жок. Чачы жок. Эркектиңде туруп, эркектиңден да кыска. Чачы. Ошондой келип калды. Анан кийин ойлоп атат, мен тумара жетиштим деп. Ничего не подобно. Бүт фигурасы көрүнүп тур, эми бир 50ден кийин каяктагы фигура айланып кетет. Бүт баары таңкайып калды уже. Анан жүрү да. Ошонун көчө узун көйнөк кийип, жанагындай жолсо калса, мен ойлойм кыргыздын айымдары билимге турабы, көп тил билип, дүйнө кыдырышсын, билимдин баягы түбүнө жетишсин, философияны окушсун, алдыга чыгышсын, өздөрүнүн бардык жагынан да. Бирок кандай бир иш аракет кылып атканда дагы өздөрүн кыргыз экенин унутпаса, ошо кыргыз элинин кызы экенин, кыргыздын улуттун сыймыгы экенин, анткени эне улутту тарбиялайт да. Ошондуктан ал да өзүнүн кызына жакшы тарбия берип, ал да улут келечегин улай турган эне катары тарбиялаш керек да. Мен ушул багыттарда иш аракеттерим да ушул багыттарда, тилегим да ушул багыттарда да. Анын үчүн анан мен чачым кызыкка, мен костюм кийип жүрөм деп мен да өзүм коомдон өзүм изоляция боло албайм да. Бирок мен өзүм натурамда ушул баалуулуктарды сактоого, жайылтууга аракет кылам. Ал эми элечек кие турган жерде элечек кийип берем, мисалы үчүн туурабы, узун кие турган жерде узун, жоолук салынып, бир жерге бара турган болсо жоолук салыныпчы. Ар биринин өзүнүн ыгы менен болсо жакшы болот да. Менин кеңешим. Ал эми сиздин эркиңиз. Эми ошо бул менин эрким. Сиз да жанагы Кыргыздын стандартында сиз да мындай. Мен эми журналистика тармагында жүрдүм. Мен 4-чү бийликтин өкүлү катары. Биздин да ишмердүүлүктү кабыл алыш керек да. Бүт жерде аша чабуу бизде деле жакшы эмес. Аша чабуу бизде жакшы көрбөйбүз. Ошо бизде аша чапкандар шайтандын достору деп айтат. Аша чабуу бизде жок динде. Бизде даже согушта чегинен чыкпагыла дейт. Силерди өлтүрсө, силерди өлтүргүлө. Бирок ашынан чыкпагыла дейт, ашынан чыкпагыла. Силерди кантип өлтүрсө, ошондой өлтүргүлө. Ашыктан чыкпагыла дейт. Бизде дин ушундай. Адилеттүү болгула дейт. Ошо анан ашынан чыккандар, ал уже динде аябай жаман ал нерсе. Кыргызда баш кесмек бар, тил кесмек жок деп коет. Сиз көбүнчө көрсөтүүлөрдө мындай эмоциональный суроолорго жооп бересиз да. Ошону айрымдар эме үй бүлөңүздө кандай адамсыз аялдарыңыздын алдында? Үй бүлөдө мен жанагындай Кыргыздын салтына же динибизге туура эмес болсо, мен агрессивныйраак айтып атам, сүйлөп атам. Бирок үйдө андай жок. Эгер андай болсо, ар жерде деле мен катуу айтам. Ол же физический наказание. Какус деген. Мен үйдө чай куям. Кайненеме, кайын журтума кызмат кылып чай куйгам, үйгө келген кишиге чай куюп берем, тамак жасайм, жолдошумдун кийимин жууйм, энелик милдетимди, жубайлык милдетимди аткарам. Бул кыргыз кызына тиешелүү, келинине тиешелүү да. Мен аны эч бир укугум төбөленип калды депчи, үйдүн да жумушун келип, жумуштан келип ичеги жуйсуз. Ичагарын артам, ичагарын арта албай калсам уят болуп калбайын дейм. Туура артыш керек, анын технологиясы бар деп үйрөтөм. Мен андан мындай укугум төбөленип, анан зордук зомбулук болуп эле мен трагедия болуп жата электим да бүгүнкү күнгө чейинчи. Бизде мындай да, ушундай түшүнүк аябай сиңдирди да. Ушта мусулман үйүндө жалаң эле кордук, жалаң эле зордук депчи. Андай эмес, бизде аябай эле демократия, бирок чегинде да. Мына ишти качан калаңыз, канча кааласаң үйдөн оокат биширип жей бер, канча кааласаң китебиңди оку, жанагындай жаман азгырык нерсени көрбө. Ошондой граница бар, андан болду. Сиз да көмөктөшөсүзбү аялыңыз үйдө? Мен бүт продукттарын өзүм алып келип берем. Чай куясызбы? Чайды конокту келсе өзүм куям, эркектер болсо. Анан өзүнүн туугандар болсо ала куюп берет. Бирок азыр балдар чоңоюп калган, балдар келип кызмат кылат. Эркектер отан жерге аялдар келбейт да. Өзүбүздүн үй бүлөлөрдө өзүбүздүн кыздарыбыз, өзүбүздүн карындаштарыбыз аралаш отурабыз. Жанагындай
чужой эркек чужой аял болсо аралашкан болбойт да. Ал жерде уже башка бөлүнүп алып, аялдар өздөрү куят. Эркектер бизден жаш жигиттерибиз куят, же жаш шарктарыбыз куят. Ошондой эле. Ошолду лозунгтоп атпайбы, мен чай куйбайм, мен төрөбөйм, чоң энем чыдаган, апам чыдаган, мен чыдабайм деген нерселердин баары чакырык үндө болуп атпайбы? Мына ушул нерселерде этият болушу керек болчу. Тескери үндө да, тескери үндө болуп атат да, ошон Бул үчүн. үй бүлөгө карама каршылык пайда кылуу. Мисалы мына Ошол эле плакат көтөргөндүн жеңеси бар. Ошол эле плакат көтөргөн айымдын турап апасы болгон, туугандары бар. Ал деле бир жерге конокко барат. Анан сен чайыңды өзүң куюп ич, мен чай куйбайм деп жаңы келини кетип калса эмне болот? Апасын состояние. Ну, революциялар болуп атпайбы? Ну, революциянын көбү болмок эмес. Мунун баары батыштын технологиясы. Жөн жүргөн жерден эле, силерди кожоюнуңар алдап атат. Кожоюнуңар силерге жакшы төлөп бербей жатат. Силерди штраф кылат. Мисалы, мына да жанагы Россияда орустар баары арак ичет да. Анан ичип келбей коет жумушка. Ичкенден кийин 3 күн ичип жатып атат да, пьяница. Анан кийин завод банкрот болот да мынча. Анан эмне кылат хозяин? Аны айдайт жумуштан. Анан тияктагылар бирге сени кууду, анда жүр. Азыр бир партия түзөбүз да, болуп калайбыз. Анан келе карасаң, забастовка рабочих там көтөрүп алган партиялерди. Долой капитализм, долой балан деп. Эмнеге өзүң да ичкенсиң, сен ичип алып келбей койгон 3 күнгө жумушка. Келип алып туруп, брак чыгардың. Ошон үчүн сени штрафовать этти. Антпесе мен завод банкрот болот, бүт баарыңар банкрот болсоң, баарыңар жумуш жок каласың. Туурабы? Жок жерден чуу чыгаруу. Мисалы үйдө да келип алып туруп, аялына келип атса, сен көчөгө чыкпай атасыңбы? Сени кортоп, чык эшикке. Эшикке чык, сен да бар жумушка иште. Анда мен айтам, сен 3 кишиге чай куюп бергенди, чай куйбайм дедиң, ресторанда эмне чай куюп жүрсүң? Ресторанда 100 киши чай куюп жүрсүң. Ресторанда карап көрчү иштеткөн келинди, кыздарды. 100 кишиге мына кайнына жүгүнгөндө келип, сизге чай берейинби? Мен ушинтип жүрөм. Кызмат кылып чай куюп атпайсың. Эмне аны чай куюп атсың аяка? Мына 7 күнү искусство дебеди, жогорку искусство эмне экенин 3-4-5-6 айдан бери талкуулап атышпайбыз. Ошол жерде СССРдын 3 эл артисти калыптыр. Самара Токтоконова, Дарика Жалгазынова, Кайрылгүл Сартбаева окшогон биздин залкарларыбыз да, ошолорго таазим эте турган жакшы улуттук бир жакшы кече болду. Мен ошол жерден Роза Исаковнаны көргүм келген да. Мына чыныгы искусствого таазим. Ошондой залкарларга таазим көрсөтүп жүрсө болот беле, ошол жерде чыныгы искусствого үндөсө болмок. Маданиятты көтөрүүнүн жолдору мен таң калгам да, эже эмне үчүн ушундай жерлерге келбейт? Анан бир 3-4 айымдын маселеси болгон жерде барып өзүн чыңалууну көрсөтүп атат да. Мен муну кошумча иретинде айтып атам, сөз үстүнө эмес. Эми убакыттан пайдаланып учурдагы жаштарга сиздин ой пикириңиз? Жаштарга мен ыймандуу болгула, ээрчибегиле деп айтмакмын. Мисалы, мына батыштын баары эле туура эмес. Биздин элде ушундай пикир болуп калганда, батыштыгынын баары эле туура дегендей. Жок, баары туура эмес. Булардыкы көбү туура эмес чынында. Даже экономикасы булардын каракчылык менен курулган экономика. Тарыхты карасаң, бүт каракчылык, колонизациялар менен куруп алган экономика. Азыр деле акчасы азайды, кризис башталса, булар согуш баштайт, барып бир жерлерди басып алат. Мына мисалы, арабтарда аябай алтын көп. Азыр буларды тонуп атат канча жылдан бери. Революция демешет. Ошон үчүн ээрчибегиле, урматтуугундар, өзүбүздүн динибиз, өзүбүздүн салтыбыз бизге жетиштүү. Жанагындай митингдер болсо, биз да чыгайлы, ошолорду токтотойлу. Бизде шариатта мункарды көрсөң, колуң менен токтот дейт. Колуң менен болсо, тилиң менен токтот дейт. Тилиң менен токтот деген ошо митинг. Митинг менен антимитинг, токтогонуң, сөөгө чыкпаган. Мындай нерсени жазабагың деп айтыш керек да. Мындан кийин эгерде ошондой митингдер боло турган болсо, кайрадан элди топтоп чыгамын деген ойдо экенсиз да? Биз чыгышыбыз бизге парыз, биз чыгабыз. Андан мурда өкмөт бир нерсе ойлоп тапсын, ушундай митинг болдурбай тургандай. Мен айтарым жаштарга, кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыз бойдон сакталып калышыбыз керек. Биз бүгүн арабтарда да ичебейли, бүгүн батышта да, чыгышта да, түндүктө да ичебейли. Биз кыргыз бойдон калалы. Мен чакырыгым ушул. Сыймыктанып жашашыбыз керек. Биздин студияга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат.
кетип кайткан экен, кылыкты кыргызга кылганга жатсак болгон деп. Ошондуктан Кудайым буйрса кыргыз эли биздин батышчыл бейөкмөт уюмдардан арылат деген үмүттөбүз. Биз менен эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.